Төкмө акын Элмирбек Иманалиевдин сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлат. Бул тууралуу акындын күйөө баласы Мирзат Муканов Facebook баракчасына жазды. Анын айтымында акындын сөөгү Туңгуч Кичи районундагы үйүнөн чыгарылат. Атам эртең саат 11-де Туңгуч Кичи районунан чыгарылат. Аларча көрүстөнүнө коюлат. Бирок бул чакыруу эмес, аз киши болсун деп жатышат. Туура түшүнөбүз деп жазган ал. Эске салсак, кечээ 20 апрель түнү актаңдай акын Элмирбек Иманалиев ооруканадан көз жумган. Иманалиев 42 жашта болчу, артында 2 уул, 3 кызы калды, 2 небереси бар. Кыргыз Республикасынын эл артистинин төкмөлүктөн тышкары обончулук, актерлук, манасчылык өнөрү бар болчу. Нечендеген шакирт даярдап, азыркы төкмөлөрдүн сап башындагы алпакын эле. Кыргызстанда дагы 22 кишиден COVID-19 чыкты. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында COVID-19 аныкталган 8 киши Бишкекте, 3-өө Ош облусунда, 6 адам Ош шаарында, дагы 5-өө Нарында катталган. Ошону менен Кыргызстан боюнча коронавирус жугузуп алгандардын жалпы саны 590го жетти. Парламенттеги СДПК фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков мурдагы президент Курманбек Бакиевдин тушунда иштеген генералдар Молдомуса Конгантиев жана Нурлан Турсункулов менен эс алып отурган видео боюнча комментарий берди. Эл өкүлү ачуусун айтканым үчүн кароолоо уюштуруп жатат деп өкмөттү айыптады. Момбеков 2 генерал апрель окуясы боюнча өз жазасын алганын белгилеп, Конгантиев менен Турсункулов 2017 шайлоодо азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун штабында иштегенин эске салды. Биздин талапкер Сооронбай Шариповичтин штабында иштешти. Аны элдин баары билет. Ушул президентке добушуңарды бергиле деп үгүттөп жүрүштү. Турсункулов юстиция, Конгантиев ички иштер министри болуп турганда, азыркы президентибиз айыл чарба министри эмес беле. Анан кандай болуп калат? Ким 200 болуп калат, деди депутат. Момбеков азыркы бийликтеги көпчүлүк кадрлары Бакиевдин убагында иштегенин кошумчалады. Ал 2 генерал менен мамилеси бар экенине сыймыктанаарын айтып, Бакиевдин тушунда иштеген бардык кадрларды кодулай берүү туура эмес деген оюн билдирди. Өкмөт аппараты азырынча депутаттын дооматына жооп бере элек. 2 күндөн бери интернетте Курманбек Бакиевдин тушунда иштеген Молдомуса Конгантиев жана Нурлан Турсункулов менен депутат Рыскелди Момбеков тамактанып отурган видео тараган. Анда айрым социалдык тармактын колдонуучулары апрель окуяларынын катышуучусу Момбеков Бакиевдин режиминде иштегендер менен отурат деп сындап чыгышкан. Апрель окуясы боюнча мурдагы президент Курманбек Бакиев баш болгон 28 адамга айып коюлган. Алардын арасында мурдагы башкы прокурор Нурлан Турсункулов 10 жылга кесилип, 2016 жылдын аягында мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошотулган. Ал эми ошол кездеги ички иштер министри Молдомуса Конгантиев бир нече кылмыш иши козголуп, бирок камалган эмес. Аны сот 2019 жылы актаган. 2010 жылы Кыргызстанда элдик толкундоодон кийин бийлик алмашып 90го жакын адам окко учкан. Бүгүн 21 апрелге карата коронавируска карата статистиканы Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев айтууда. Акыркы сутка ичинде дагы 7 медицина кызматкеринен коронавирус аныкталган. Анын ичинен Ош шаарында 2, Ош облусунда 2, Бишкек шаарында 3. Муну менен инфекция жуктурган медицина кызматкерлеринин жалпы саны 147ге жетти. Анын арасынан 42си дарыгерлер, 61 кызматкер медициналык орто билимдүүлөр, 24-ü медициналык мекемелердин башка тармагында иштейт. IT чарба иштеринде иштегендердин арасында 20 кызматкерден да оору аныкталган. Үсөнбаевдин айтымында өлкөдө эпидемиологиялык абал, карантин эрежелери мурдагыдан дагы күчөдү. Инфекциянын көбү чет элден келгендерден табылгандыктан бул жаатта дагы катуу тартипте иш жүргүзүлгөнүнө токтолду. 21 апрелге карата өлкөдөгү коронавирус боюнча маалыматтарды Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев айтты. Ага алайык акыркы сутка ичинде бул инфекция менен жабыркап ооруканага жаткырылган 15 бейтап андан айыгып чыккан. Муну менен айыккандардын жалпы саны 216га жетти.
Кече 20 апрелде Саламаттыкты сактоо министрлиги коронавирустан өлкөдө дагы 2 адам каза болгонун маалымдаган болчу. Алар 70 жана 79 жашта болушкан. Бүгүн Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаевке алардын каза болгонуна коронавирустун канчалык таасири бар деген суроо берилди. Ош шаарындагы ооруканада жаткан эркек киши 79 жашта болчу. Ал дарылануудан өтүп жаткан. Өзүнүн жаш курагына байланыштуу башка дагы илдеттери бар эле. Коронавирус жуктурганда иммундук система алсызданып кеткен. Башка оорулары да козголуп, бир канча аракеттерге карабай каза болуп калды. Чүй облусунда 70 жаштагы аял көз жумду. Ал үйдө көпкө чейин ооруп жаткан. Олуттуу өнөкөт оорулары да болгон. Көпкө чейин медициналык жардам алуу үчүн кайрылбай жүргөн. Дарыгерлер андан коронавируска карата да анализ алууну чечишкен. Жыйынтыгында андан бул оору да аныкталган. Ал үйүндө өнөкөт оорусу менен көпкө жаткандыктан аны менен байланышта болгондорду дарыгерлер дароо көзөмөлгө алышып, медициналык текшерүү жүргүзүштү. Аталган жаран менен жалпы 5 адам байланышта болгон. Баары үй карантинине алынды, деди Үсөнбаев. Коронавирус пандемиясына байланыштуу чектөөлөр миңдеген кыргызстандыктарды убактылуу жумушсуз калтырды. Айрыкча кызмат көрсөтүү тармагында иштеп, күнүмдүк акча тапкандар кыйналууда. Ал эми орто жана чакан бизнестин айрым түрлөрү таптакыр ишин токтотуп, карантин бүткөн соң кайра кантип бутуна турарын билбей турган учур. Спутник Кыргызстан редакциясы кызмат көрсөтүү менен алектенген кыргызстандыктар азыр кантип күн көрүп жатканына кызыкты. Айрымдары атын атабай турганыбызды уккан соң айласыздан жашыруун иштеп жатканын айтып берди. Мисалы, буга чейин таксист болуп иштеп жүргөн Бишкек тургуну азыр да заказ ала коюп жатканын жашырган жок. Кичинекей 2 балам бар, тамакка акча жок, ачка отура турууга деп түшүндүрө албайм да. Экинчи жагынан биз менен 81 жаштагы апам жашайт. Мен вирус жуктуруп алсам, ага да жабышпайбы деп сарсанаа болом. Бирок вирустан сактанып отурсак, ачкадан өлүп калчудайбыз. Акыркы күнгө чейин коменданттык саатты узартпайт деп ишенип, үйдөн чыккан жокмун. Аны узарткан соң айла калган жок, деди айдоочу. Борбордогу сулуулук салондорунун биринин кожойкеси өзгөчө абалга карабай бүгүндөн баштап бир нече кардар кабыл алаарын айтты. Мунун баары коопсуздук, ден соолук үчүн жасалып жатканын сопсонун түшүнүп турам. Бирок менин мастерлеримдин үй бүлөсү, кредиттери бар. Ошондуктан кабыл алгыла деп суранган кардарларды бир күнгө чогулталы деп ойлоп жатам. Бирок мастерлеримдин көбү жаңы конуштарда жашайт. Кардарлар дагы бизге кантип жетет деп ойлоно баштадым, деди ишкер. Ал эми маникюр салонунда иштеген студент кыз кардарлары менен жоолугунун башка жолун таап алыптыр. Акыркы 4 күндүн ичинде 4 кардарын үйүнө барып, тырмактарын жасап бергенин айтат. Акчам карантиндин башында эле түгөнүп калган. Анын үстүнө ак талаада жашаган ата-энеме акча салып турам. Экөө тең иштебейт. Күнүмдүк тамак ашка каражат керек да баары бир. Кыздар чалып тырмагымды жасап бер деп суранганынан карантин бүтсүн деп тартипти бузгум келбей жүргөн. Бирок айлам жок калды. Курбулардан карызга сурай берип уялып бүттүм, дейт атын атагысы келбеген маникюр адиси. Сокулук районунда жашаган сантехник да ушундай эле абалда жүргөнүн баяндап берди. Анын айтымында күн сайын чакыргандардыкына барып 200-300 сомдон акча табат. Көп эмес, бирок күнүмдүк чай тузга жетип жатканына ыраазы. Чакан жана орто бизнестин өкүлдөрү бир топ эле кыйналып жатканын Кыргызстандын ишкерлер бирикмесинин аткаруучу директору Эрлан Эрешеев тастыктады. Алар кредит, салык, ижара акысы, айлыктарды төлөп бере албай жатат. Эгер бийлик чектөөлөрдү киргизүү шартын иштеп чыгаарда, бизнес ассоциациялардын, бирикмелердин пикирин угуп, биргеликте чечим кабыл алса, кесепети жеңилирээк болмоктур. Унаа оңдоочу жайлар, чач тарачтар, чарба дүкөндөрү коопсуздук чараларын сактап иштей берсе болмок, деди аткаруучу директор. Анын айтымында көпчүлүк ишкерлер өзгөчө абалдын мөөнөтүн узартып салууну, бизнести банкрот абалына кептөө, жумушсуздук жана элди жакырлантуу деп баалап жатышат. Жыйынтыгында өлкө бюджетине эле күчкелери дагы кошумчаланды. Ал эми кыргыз өкмөтү өткөн аптада акырындык менен экономиканы калыбына келтирип, жумушсуздукту жоюу үчүн бизнестин айрым түрлөрүн жандандыра баштаарын маалымдаган. Ишканалар иштеп баштаганда биринчи талап алар вирустун жайылып кетишине себеп болбошу керек. Бирок мөөнөтү жана кайсы тармактар экени айтылган жок. Бул максатта өкмөт 14 миллиард сом тапканын вице-премьер-министр Эркин Асрандиев билдирген. Өзгөчө абал режиминин узартылышы,
Бишкек, Ош жана Жалал Абад шаарлары, Ноокат, Кара Суу, Сузак райондорунда өзгөчө абал апрелдин аягына чейин узартылды. 15-апрелден тарта бул тизмеге Нарын шаары менен Ат башы району да кошулду. Эми коменданттык сааттын эрежеси боюнча кечки 21:00дон эртең мененки 6:00го чейин көчөдө жүрүүгө тыюу салынат. Өзгөчө абал режимин бузгандарга жаза. Ушул жылдын 3-мартында Жогорку Кеңештин өзгөчө абал жана өзгөчө кырдаал режимдеринин шартын бузгандарга жазаны күчөтүү боюнча мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр күчүнө кирген. Ага ылайык санитардык эпидемиологиялык шарттарды билип туруп бузуп, башка адамдардын саламаттыгына коркунуч жараткандар 2,5 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Ошондой эле үйүнөн документсиз жана себепсиз чыккандар 3000 сом айыпка жыгылат. Бирок айрымдар мындай жазага карабай үй бүлөсүн багуу максатында тобокелдиктерге барууда.